Колдорун түрүнүп, дарат алынганга отурганда, же даратка кирип кетип баратканда, өңдөрү кубарып, денеси титирей баштайт эле, кадимкидей. Кадимкидей денеси титирей баштайт эле. Буну байкаган сахабалар бир күн отургузуп туруп, Али, эмне үчүн сиз дарат алганы кирип кетип баратканда кадимкидей титирейсиз дагы, өңүңүз өзгөрүп кетет, бир нерседен коркконсуп. Кимдир бирөө сүйлөсө дагы укпай каласыз десе, пайгамбар айткан, дарат алуу, дарат деген ибадат бул намаздын ачкычы. Ушу алган даратым чала болуп калып, намазым ачылбай калышынан ушу даратта мен корком. Намазым ачылбай кала турган болсо, демек бейиш эч качан мен үчүн ачылбайт деп, ошол жакты корккондугум үчүн даратта көбүрөөк корком деген. Даратты кимдир бирөөлөр белгилүү бир мүчөлөрдү тарс жууп эле өтүп кетүүнү түшүнөт да. Шунчалык шалпылдатып алат кебиркилер. Кебиркилер бисмилла деп баштаганын көрөсүң, чыгып келатканын көрөсүң да. Шалп деп чыгып келатканын көрөсүң. Ушуну дарат деп түшүнөт. Ошол себептен бир жигит айтат, мен эми дарат алайын деп олтурсам, жаныма бирөө келип олтурду дейт. Анан мен көпкө чейин ойлонуп, краникти ачып дарат алсамбы, же кийинирээк алсамбы деп турсам, мага оң колун коюп, досум, даратты кантип аласың деди мага жанымдагы. Анан күлүп туруп, кантип алат эленчи, элге окшоп алам да. Эл кандай дарат алып атса, мен ошондой алам. Десем, мени карап жылмайып, башын чайкап койду. Анан мен айттым дейт. Эмне сурадың муну? Дарат билбейсиңби? Эгер болбосо мен үйрөтөйүн десем, жок мен билем. Билген болсоң, сен кантип дарат аласың айтчы? Деп сурасам, ал мага ушундай бир сүйлөп берди. Өмүрүмдүн аягына чейин жете турган сабак болду. Мен дарат алардан мурда Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадисин баштан аяк эсиме бир келтирип туруп, анан дарат алам. Кандай десем, пайгамбарыбыз ким дарат алган отуруп, Бисмиллахир-рахманир-рахим десе, колун жууп аткан учурда, Аллахым, колум менен жасаган күнөөлөрдүн бүт бардыгын сен тазалап жууп коюучусуң деп 3 жолу жууса. Ушул колу менен жасаган күнөөлөрдүн бүт бары жууп жаткандагы тамчы менен кошо күнөөлөрдүн бүт бары тамчы менен агып чыгып кетет. Ооз калганда 3 жолу кара кылып түкүргөндө, оозу менен богоздонуп сүйлөгөн жалган сөздөрү, гыйбаттары, тилдегендери, сөккөндөрдүн бүт бары ошо менен кетет. Мурун, жүздү жууганда көзү менен тиктеген, айтор, колду чыканакка чейин жууганда дагы күнөөлөрү. Эң аягында эки аякты жууп, ордунан туруп келе жатып, ордунан тургандан кийин Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Лахул мульк ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Аллахумма адж'ални минат таввабин ва адж'ални минал мутатаххирин десе, ал дарат алган жайынан намаз окуй турган жайына келгенге чейин күнөөдөн жаңы төрөлгөн наристедей арылып таптаза болуп келет деп атат. Карайсызбы? Дал ушинтип дарат алың. Даратты кебиркилер эсептелүү бир мүчөнү жуу деп түшүнөт. Жок. Дарат алуу бир дарат алуу бул өзүнчө бир целый, өзүнчө намаз сыяктуу бул ибадат кадимкидей. Дарат алуу бул ибадат деп эсептен. Ошол себептен Абу Ханифа имам Аъдам рахматуллахи алейх дарат алганда бийик жерге чыгып, астына териден жасалган бир этекти жаап туруп, анан дарат алган. Кыбланы карап дарат алган. Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштаган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ким даратты бисмиллахсыз баштап алса, ал кайрадан бисмиллахты баштап даратын алсын деген. Ошон үчүн Аллах Муса пайгамбарга айткан: "Эй Муса, угуп койгон, эгерде даратсыз жүргөнүңдө кандайдыр бир кырсыкка кабылып калсаң, өзүңдөн башка эч кимди күнөөлөбө" деген.
Эгерде даратсыз жүргөнүңдө bir кырсыкка кабылып калсаң, өзүңдөн башка эч кимди күнөөлөбө деген. Subhanallah. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам кимде ким түнү жатаарда дарат алып, анан төшөгүнө келип жатып, уктап калса, ал айта турган дуаларын айтып. Демек, анын таң аткычакты чыгарган деми, өпкөсүнө алган деминин бүт бардыгы таспих, такбир, тахмиддин соогу жазылып турат деген. Болгону дарат алгандык үчүн. Таң аткыча Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah деп чыккандай болобуз. Карабайсызбы? Даратты кимдир бирөөлөр жөн эле, кадыресе эле салпылдатып, жуушуп кеткен. Жок, дарат ал кадыресе бир ибадат. Эгер дарат толук болсо, анда намаз толук болот. Эгер намаз толук болсо, анда жаннаттын эшиги толук сиз үчүн ачылат да. Андыктан балаңызга эң алгач жаныңызга отургузуп алып, даратым момундай алат деп көрсөтүп коюң. Даратым момундай алат деп түшүндүрүп коюң.